Кыргызстанды мен ар бир регионду кол менен көздөй болсо деп ойлойм. Көздөн жаш чыкса кол арчыйт, булга тикен кирсе көздөн жаш чыгат. Бул азыркы мезгилдеги эң чоң проблема, бул катастрофа, бул эгоизм да. Ушу мен өскөн колот, анан мен чоңойгон жер деген бул жакшылык алып келбейт. Кээде ушундай өкүнүчтүү нерселер болот. Кайсы бир региондо мектеби деле чечилген, жолу деле чечилген, болбой эле акча бөлдүрө берет да, таасирине салып, таанышына салып дегендейчи. Ушул менимче туура эмес. Өзү капвложенияга болгону 5 миллиард акча бөлүнөт. Капвложения деген жаңы мектептерди, бала бакчаларды, спорт залдарды куруш сыяктуу иштерди, ремонт, капиталдык ремонттун өткөзүш 5 миллиард акча. Бардык депутаттардын ушул атка минерлердин каалоосун кошкондо өткөндө сурасам эле 70 миллиардга жетип калыптыр эле. Калган 65 миллиардты биз каяктан табабыз? Ошон үчүн мына Иман-Нур фракциясы кеңештик дагы мейли эми азыр бюджет ушундай болуп атат. 5 колубузду оозга сала бербейли деп ар бир облустан бирден, экиден объект киргиздик да. Сен бул айылдан соң ошондон киргизип ал деген жокпуз. Анткени бизге бүт кыргыз эли ишеним көрсөттү. Шайлоо учурунда садагаң болоюн, ушу тазалыгынан жазба деп бетимен өпкөн адамдар бардык жерде. Мен ошон үчүн бүт Кыргызстандын элине рахмат айткым келет. Андай мындай деп өткөнбүз, бирок элибиз журтубуз аябай ынтымактуу эле экен. Ийик элибиз негизичи. Ошон үчүн элге кызмат кылабыз. Кудайым бизге күч кубат берсин, туура жол көрсөтсүн, элдин журттун батасына чоң рахмат.